Илимдер академиясында 40 жылдык тарыхты камтыган архивдик материалдардын жыйнагы басылып чыгарылды. Ал Ысык көл форуму глобалдык тынчтык жолунда деп аталат. Ичинде аталган форумдун бардык материалдары топтолгон. Айтматов көтөргөн туулунуз желбиретели деп шамаланып киришип алды. Ысык көл форуму Кудай буйрса 18-19-20 күндөрү болот. 17-си күнү чогулушат Кыргыз эргесине. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун орус тилиндеги чыгармаларынын 12 томдук жыйнагы жарык көрдү. Анда мамлекет башчы Садыр Жапаровдун баш сөзү басылып жаңыдан чыгарылган. Басылма Ысык көл форумуна катышуучу чет өлкөлүк меймандар үчүн атайын даярдалган. Чет элдик конокторго мындан кийин бүгүн бет ачары болуп, андан кийин тартууланып жатат. Бизге иш чарага өкмөттөн, элчиликтен коноктор келди. Аларга да бетин тартууланат. Жазуучунун чыгармачылыгы дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө изилденген. Кыргыз тилине которулуп, Айтматов Дүйнө айдыңында аттуу серия менен 6 китеп болуп басылып чыкты. Анда түрк, корей, кытай, француз жана немис тилдериндеги илимий изилдөөлөр камтылган. Что я хочу сказать, это что если Чыңгыз Айтматовдун Францияда жана жалпы Европада кеңири белгилүү болушу бул француз жазуучусу Луи Араганга да байланыштуу. Ал Айтматовдун чыгармаларын которуп, окурмандарга тааныткан. Ошондуктан бул биз үчүн өтө маанилүү. Францияда бүгүн да Айтматовдун чыгармалары окулат. Анын ичинен Жамиля өзгөчө жакшы белгилүү. Бул дүйнөдөгү эң сонун сүйүү баяндарынын бири катары бааланат. приняли участие. Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык форум дүйнөлүк интеллектуалдык жана маданий диалогду өнүктүрүүгө багытталган маанилүү аянтча болуп эсептелет. Бул форумда ар кайсы өлкөлөрдөн келген окумуштуулар, жазуучулар, коомдук ишмерлер жана дипломаттар адамзаттын учурдагы көйгөйлөрү менен келечектеги өнүгүү багыттарын талкуулашат. Айнура Жанышева, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.